Жүрек айланған жоқ па? Еңкейбіз. Ары қандай болады? Бүрі баспай келген, бүйесі көтеріп келді бір келінде 29 жашта. Сіздікі делі аябай қатты екен, шу байкенікінде еле екен. Баш мынандай бір алып қалғанда. Ошо орып атады. Атлант деген ona birinci мойын омыртқа. 5 жылға жақындап қалды. Атлантпен іштеп атқанымызға. Азыр біз жасап атқан аппаратпен жақсы жиынтық болып атат, Құдайға шүкір. Азыр жаш балдарды қарасақ, көйле иіні қишық. Егер Атлантты түздетпесек, айықпайды. Bir ele tizеңіз орайып, екі тізе орайып. Бұл Атланттың себенен болады. Мұны түздеп алсақ, иін түзеледі, беліңіз айығады. Сіздікі қайрыңыз орайып? Бел Грузияда сөмкі бар. Баштар келді, екі бұт қақсайды тізеден. Сіздікі делі аябай қатты екен, шу байкенікінде еле екен. Көзменен бияқтанасыз. Бірақ байкен беті мені қарап тұрады. Баш мынандай бір алып қалғанда. Ошо орып атады. Азыр жақсылап түсінтіңіздер, Атланттың қаншалық орды бар бізде денеде. Ошоны түсіндіріп берем. Алышып кеткен, бірақ жақсы болып жатады. Мойны ушу аябай қатып қалып тұр. Аябай қатып болып атады. Тенден көріп қалып. Мәке, бұл еженкі дағы. Бүгін жалаң бір жаққа қышағын келіпістер. Сүйле шауып келгенде елекен? Мәселеріме алып қалып ошыны екі бұтым, екі чатым ажырып, бүт жағын орындық та, маңайым басып. Ажыраған қандай ал? Ажыраса басалмаған басты? Басып барасам уже бөлініп. Бошоп ба? Бошоп кеткенде ела? Отырып тұрыз. Так, мен анда башынан баштап айтып берейін. Атлант деген ona birinci мойын омыртқа. Адамда 24 омыртқа бар. Ошол 24 омыртқаны түз алып жүрүш үчүн ошол биринчи мойын омыртқа жоопкерчиликтүү экен. Карасаңыз биз мисал кылабыз да. Жалпы адамдын омыртка түзүлүшүн адамдын поезддун жүрүшүнө окшотуп алабыз, поезддун жүрүшүнө. Поезддун астында главный паровоз болот. Но паровоз аркадагы жүздөгөн вагондорду сүйрөп алыш үчүн бул шайланган да. Болбосо жүктүн баарын булар көтөрөт. Эми ошолорду түз алып жүрүш үчүн могу жоопкерчиликтүү. Эгер бул жолдон тайса, бурулса, бардыгы катастрофага учурайт да. Дал ошондой эле көрүнүш болуп турат. Биздин бардык тулку боюбузду, сөөктөрдү түз алып туруш үчүн биринчи мойын омуртка. Баш түз туруш үчүн буга муктаж. Биздин башыбыз мынтип кайрылып калат, мынтип атат, Азыр бардыгыбыз байкадыңыздарбы? Бардыгы кыйшак турат. Ошо Атлант түз эмес. Башка кеткен каналдар кысылып капчылып атат. Ошонун себебинен. Ошондон болуп атат. Анан ийиндерибиз кыйшайып атат, бүкүлөп атабыз. Атлант кийинки омурткаларды сүйрөп кетет экен ошол жакачы. Жана поезддин алдындагы паровоз сыяктуу болупчу. Атлант омурткасы башка омурткалардан айырмаланып, мында диск болбойт экен. Болбосо башка омуртканын бардыгынын ортосунда диск бар. Көрдүңүзбү? Кемирчек дейбиз го булар да. Ошол Атланттын астында үстүндө жок. Көрдүңүзбү? Мынакей. Айырмасы ушул. Диск жок. Диск жок да? Жок. Көрдүңүз, Сиздерге көрүндүбү? Мондай дисктер бар баарында. Мында жок. Астында үстүндө. Көрдүңүзбү? Жок экен, Мынакей. Болбосо башка омуртканын бардыгы ошол кемирчек аркылуу, диск аркылуу жабышып байланышып турат. Атлантта андай жок. Бул болсо мына колдун, буттун муундарына окшоп турат. Качан кол бутубузга катуу күч келип кайрылып кетсе чыгып кетет булар ордунан. Бул да ошентип чыгып кетет. Булар чыкпайт. Булар кыйшайып калат экен. Тиги Атлантты ээрчип. Буларды мынтип кыйшайып болсо, өз алдынча эмес, тиги ээрчип кыйшайган болот. Азыр биздин белибиз ооруп атат, моюн ооруп атат. Кайсыл жерде оору бар, ошол жер мындай кыйшак турат. Түз турган жер оорутпайт болчу. Кыйшайгандыктан бул жерде
кан айлануу жетиштүү деңгээлде болбой, биздин организмден чыгып турган шлак токсиндер бул жерлерге көп топтолуп уюп калат. Кайсыл жерде көп топтолгон болсо, ошонун атын остеохондроз дейт. Биринчи остеохондроз болот. Анан сколиоз болот. Сколиоз кыйшайганды айтат, бүкүрөйдөн кифоз деп айтат. Омуртка ооруларды 3кө бөлүп алабыз. Биринчиси жаңы башталган оору деп айтылат. Буга атлантты түздөп койсок эле бат эле жардам берет. Бул көбүнчө жаш балдарда, дене жумшак адамдарда болот. Экинчи оору күчөп кеткен оору. Бул көптөн бери сиз канчада жашайсыз? Канча убакыттан бери ооруйт ушулар? 5-6 жыл болуп калды, бирок 3 айдан бери катуу ооруп калдым. Эми көптөн бери ооруйт экен, 5-6 жылдан көп да. Алышып эле келатат. Мисалы күчөп кеткен ооруга кирет. Мисал да эми канчалык деңгээлде анан лечение кылып баштаганда билет. Бул адамдар не кылыш керек? Атлант түздөп биз 50% жардам берсек, 50% өзүңүз жардам беришиңиз керек. Кандай кылып? Биз 4 шартты айтабыз. Ошолорду аткарсаңыз, батыраак жылыш болот. Биринчиси туура упражнение. Биз көрсөтүп беребиз. Моюнга, белге жасаган упражнениялар. Буларды кылып отурсаңыз, денени батыраак түздөгөнгө жардам берет. Экинчиси витамин ичиш керек. Ошол сөөгкө керектүү питание барыш керек. Кальций, магний, ошол нерселерди ичип туруш керек. Кыйшайган жерде, кыйшайып калган жерде жакшы кан барбай атып, ошол витаминдерге муктаждык пайда болуп, сөөктүн сапаты начарлап кетет. Витаминди кошумча ичип туруш менен батыраак жакшырат. Үчүнчү, тердеп турушубуз керек экен, жумасына 2 жолу. Азыр ысыктын күндөрү бир тердеп атпайсызбы? Бул тер дегенге кирбейт. Муну менен алдап койбоңуздар. Атайын лечениянын убагындачы 1 айбы, 2 айбы жумасына 1 жолу, 2 жолу баняга, парга түшүп, же атайын туз бөлмөлөр бар, ошол жерге отуруп, же атайын физически иштеп делечи, катуу тердеп. Бул тер канчалык деңгээлде болуш керек? Жана ич кийимди, майканы сыгылат го кадимки. Ошончолук деңгээлде катуу тердеш керек. Ошол биздин денебизди жибитет. Болбосо массажын түргүп да мынтип жасайт, мынтип жасайт. Только чуклап. Ушул жакшы эффект берет да. Тиги бир аз эле пайдасы тип. Ким ушул төртөөнү толук аткарып турса, батыраак результат болот экен. Аткарбаса жайыраак болот. Азыр мен 2 бөлүгүн айтып бердим. Омуртканын ооруларда 2 бөлүг. Биринчиси жаңы башталган оору, экинчиси күчөп кеткен оору, үчүнчүсү калды. Бул өтүшүп кеткен оору. Буга жардам бербейт экен. Мына сиз ошого жетпей келиптирсиз. Өтүшүп кеткен оору. 1,5 жыл болду. Өтүшүп кеткен оору деп кайсыны айтат десе, омурткада дисктер отурат экен да буларчы. Суук тийгенден болот, жакшы кыймыл болбой жатып, анан кыйшак жүргөн абалда өйкөп жешип жеп коет. Анан ортодо диск калбай калат дагы. Сөөктөр бири-бирине жабышып тийип калат. Мындай убакытта биз жардам бере албай калабыз. Эми үчөөнү айттык. Үчөөнө жетпей келиш керек эң жакшысы. Омурткадан жабыркаган адамдар айыкпайт. Эгер атлантты түздөтпөсөк, айыкпайт. Мен белим ооруйт деп барсак, доктурга барабыз. Ал бизди жаткызып алып карап көрөт. Сенин белиңде проблема что-то серьезный экен. Барып рентгенге түшүп кел, томография түшүп кел деп жөнөтөт. Барып түшүп келсек, монда кыржа бар экен, көрдүңбү дейт. Биз эми муну уколдары кылышыбыз керек. Укол сайыш керек. Андан кийин массаж алыш керек 10 күн. Андан кийин мындай упражнениялар бар. Жана башка көп да, иглотерапия кылат. Түрдүү жолдор кылат. Ошону андан кийин эмне кылат? Аларга да болбосо операция кылат. Бул операция кылган туура эмес. Уколдары кылган, массаж кылган туура эмес деген жок. Бардыгы эле туура болуп атат. Атлантка чейин буларды кылсак туура эле болуп атат. Бирок убактылуу болуп атат. Болду сүргөнчөлүк эле деңгээлде жардам берип атат.
Мен айтканым Атлантты түздетип алсак биздин крышаны бүтүп алгандай жардам берет. Биротоло кутула алабыз ушул нерседен. Ошол нерсени айткым келип атат. Бирок кайсыл адамга жардам бербейт, эгер өтүшүп кеткен болсо. Жанагы жабышып калса, сөйөктөр бири-бирине тийип калган болсо, буга жардам бербейт. Өтүшүп кеткенин кандай биле аласыңар? Аппарат менен билинет да. Жабышып билек, азыр акыркы сөзүңөр дегенчи. Басканда эле билинет. Могул бурулар жокпу, буралуу жок болуп калат. Бул адамдар барып томография түшүп келсе анык билинет. Барып момундай нерсеге түшүп келет да. Аяктан көрүнөт ушул эки омуртканын ортосунда дискалар кандай абалы көрүнүп турат. Эстедиңизби? Менде суроо пайда болду. Тизеге бербейт да. Тизеге берет. Тизеге берет. Тизенин оорусу эки түрдүү болот да, мисалы. Артроз, анан артрит деген оору болот. Артроз болсо, анда бул ушундан. Эгер артрит болсо, анда бул суук тиген. Азыр сиздин бир эле тизеңиз ооруйбу? Бир эле тизеңиз ооруйбу же эки тизе ооруйбу? Эки тең ооруйт да. Мен азыр ушул тизе боюнча айтып берейин. Сиздин ийниңиз кыйшак болбодубу? Ийниңиз кыйшак болуп белге күч келди. Белиңизде ооруп атат да. Жамбаш сөөк мынтип кыйшаят. Бир бут узун болуп калат, бир бут кыска болуп калат. Кичине эле 1 сантиметр, жарым сантиметр айырма болуп калса, бир бутка көбүрөөк күч келип баштайт. Бул бир ботинкени чечип коюп баскандай да. Мисалы, мынтип баса турган болсок, могу ботинкеси бар тизеге күч келет. Анткени бул бут узун да. 5 километр бассак ооруп калат могу. Анткени көбүрөөк урунуп атат да. Күч бияка көбүрөөк түшүп атат. Анан бул бут абдан катуу ооруп калгандан кийин биз биякты аяп, бияка күч келтирип басабыз. Анан бул бут кетет. Анан экөө тең ооруп калат. Экөө тең ооруп калгандан кийин анан биз сиздики жаңы башталыптыр да, лестницадан түшүп келатканда, чыгып келатканда ооруйт. Түз жерден баштап андан Кийин түз жерден да ооруп калат, бул ошого барат. Анан больницага барабыз, айла жок барсак, бизде врачтар текшерип көрүп, тизени карап туруп, биякта житкис калбай калыптыр деп житкис куюп отурат. Колсайкерди ал 3-4 бири жардам берет да, колсайкер. Кийин анан буга дагы жардам бербей калат, бул дагы жардам бербей калат. Кийин операция кылыш керек дейт. Ортосунда менис деген болот, ошону алмаштырыш керек. Бул айрылып, тытылып кетет. Ошону алмаштырыш керек операция. Ошого жетпей туруп биз Атлантты түздетип алсак, биздин жалпы тулку боюбуз түзөлгөн атат. Жамбаш сөөктөр ордуна келет. Биздин бүкүрөйгөнүбүз жана ийдер кыйшаган ордуна келет. Белдеги кыржа жоголот, жамбаш сөөктөр түздөлөт. Эки бутка салмак бирдей түшүп калды, өзүн өзү восстановление кылат. Ушул нерсени медицинада мурда жок болгондуктан адамдар адашып кайсыл жери ооруса ошол жерди гана дарылап келген. Азыр медицина өнүгүп атат эми барган сайын. Мына Кудайга шүгүр бизде иштегенибизге 4,5 жыл болду. Ушул убакыт ичинде көп адамдарга жакшы жардам бердик. Мисалы үчүн бул эжебиз 41ге чыгыптыр. Жаш өткөн сайын оору күчөй берет да. Эртерээк, канчалык эртерээк келсек, бизге ошончолук пайдасын тийгизген атат. Оору электе балдарды, жаш балдарга совет берели, алып келели колдон келишинче. Канчалык эртеги. Бул биздин метод лечения кандай? Мынакей, биринчи омуртканын түз абалы бул, кыйшак абалы бул. Муну түздөп алыш үчүн бизге Швейцариядан аппарат келген. Ошол аппараттын жардамы менен биз түздөп атабыз. Кандай кылып түздөйбүз? Ошо Атлантты кармаган булчуңдар болот. Буларды жумшартып, бошотуп, ордуна алып келебиз. Массаждын түрүнө кирет. Эч кандай кеспейбиз, кан чыгарбайбыз, операция кылбайбыз. Сырттан эле массаж болот ушу желкеге. 5-10 мүнөттө бүтөт. Мына ушуну түздөп берүү акысы 15 000 сом турат. Акчасы бир эле жолу төлөнөт. Бирок жоопкерчилик биз алабыз. Сиздер жакшы болуп кеткенче. Бул кандай деген сөз? Көбүнчө 70-80% адамдыкы биринчи жолу түздөгөндө эле жакшы болуп кетет.
кээ бирлери ал убакта жакшы болбосо анда экинчи повторный прием келиш керек. 15-20 күн, 1 айдын аралыгында келип кайра текшерип алат. Текшерип көрөбүз, бул сизге да билинет. Билингени ооруңуз азайып, жеңилдеп баштайсыз да. Мен кармасам мага да билинет. Эгер түздөлүп калган болсо, анда болду. Жасалбайт экинчи жолу. Эгер түздөлө элек болгон болсо, ал билинет, дагы экинчисин жасайбыз. Бирок акча албайбыз экинчисине. Мынакей, жалпы омурткаларга оорутуп аткан ушул жерде бир омуртка болот, атлант деп коет ошону. Бул кыйшак болсо, бизди бүкүрөйтүп жиберет, бир ийнибизди түшүрөт, башыбызды оорутат, белибизди оорутат. Азыр ошону жакшылап текшерип көрөйүн. Кыйшак турат, бизге мындай кармаганда эле билет. Анан сиздерге билгиш үчүн бияктан көрөбүз. Өйдө турсаңыз, биякка барасыз, бийине карап турасыз. Жөнөнбөй туруңуз. Бул кишинин биягы түшөт экен. Байкалдыбы байке? Азыр булардын элдин бардыгы биякка кыйшык болчу. Кээ бирлер ойлоп калат, элдин баары эле ооба бир жакка кыйшаят окшойт депчи. Мына биякка деле кыйшайгандар болот экен. Бул атланттын себебинен болот. Муну түздөп алсак, ийин түзөлөт, белиңиз айгат. Барып айгат. Так, чыгып калган кыржа мына да. Кыржа көбүнүңүздөрдө кыржа бар экен. Кыржаны эмне деп түшүнөсүздөр? Бул эмне бул? Сиздердин түшүнүгүңүз. Өшүп кетет. Ачча өшүп калды. Диск да. Sarısı bu. Диск, карабайсыздарбы? Эти өсүп кеткен деп түшүнөбүз. Же болбосо кемирчеги былчыйып чыгып калган деп түшүнөбүз. Муну мынтип айтат да, мисалы, атыңыз ким байке? Султан. Султандын түшүнүгү боюнча бул жанагы машинада, автомашиналарда баягы эки темирдин ортосуна подушка коет го, резинкаларды коет. Анан былчыйып калат да, ошондой деп элестетип атабыз, Бул эки кемирчектин ортосунда суяктык болот экен. Биз кыймылдаганда майлап, нары бери жылдырып тура турган, кызмат аткарып турган нерсе экен. Салим блок. Салим блок дейби? Ушинтип айтабы, салим блок дейби? Жеткис болот, Мунун мисалын мынтип көрсөтөйүн. Качан биз кремди сыксак чыгып калды, түздөп койсок, кирип кетти соруп. Бул жакта дагы ошол көрүнүш менен турат. Качан бизде негизи атлант чыгып кетип, ийнибиз кыйшайган. Ийнибиз кыйшайганда белибизде ушундай кыйшактык пайда болуп, ушинтип жүргөн болчу негизи. Сразу эле чыгып кетпейт экен да. Бул кичиге чактан бери бар болчу да. Ушинтип жүргөн, анан көп эңкейип иштегенде уюп талып калчу. Анан биз качан белибиз жибитпей, дене жибибей турган абалда, даяр дене, организм даяр эмес абалында биз оор көтөрүп алдык да. Бул жер слабый болгондуктан туруштук бербей кыржа чыгып кетти. Жана суюктук агылып, кремди сыкпадыкпы? Сыккандай болуп чыгып кетти. Азыр биздин максат ушуну дарылаш керек болуп атат, Буну түрдүү жолун айтып бердим. Операция кылыш керек. Операция кылганда дагы омуртка кыйшайган боюнча эле калды, канал ачык калды. Ошол жидкость восстановление болгондон кийин бул кайра чыга берет экен. Биздин метод, технология менен кандай болуп айгат? Атлантты түздөйбүз, омуртка ага карап түздөлөт, өзү кирип кетет. Ошон үчүн айтылат, атлантты түздөөдө эң жакшы туура жолу, кыржаны дарылоодо эң жакшы туура жолу бул атлантты түздөө менен деп атат. Оңой жол болот, кыйынчылыгы жок болот. Бул үчүн эми жана айтып бердим башында. Бир аз күчөп кеткен оору, көптөн бери оору, денеси катып калган адамдарда жардам бериш керек өзүңүздөргө. Атлантты түздөсөк 50% жардам берет. Толук кетириш үчүн, батыраак результат болуш үчүн сиз жанагы төртөөнү аткарып коюшуңуз керек. Биз көрсөтүп берген упражненияларды, анан витаминдерди ичиш керек, кальций, тердеп туруш керек, анан массаж алып, ушул жолдорду кылсаңыз батыраак жакшы болот.
Аткарбасаңыз деле жакшы болот. Акыртуу жакшы болот. 1 жыл, 2 жылга күчөп кеткен оору болсо делечи, бирок жайыраак болот. Атлант түздө менен 50% жеңилдейсиз баары бир. Баспай келгендер болгон. Вообще мынтип көтөрүп келгендер болгон. Сразу жакшы болбойт, айтып коеюн. Сразу жакшы болбойт. Жашоодо эреже бар. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бирпаста. Жакшы түшүнүш керек. Өткөндө бир байке келди. Чоң килеген кишкен менден 2 берет. Болбой калдым. Тип келди да. Атлантын түздөп кетирдик. Бул киши уга албайт да жакшы. Анткени ооруп атат да, жаны кыйналып атат. Уга албайт да, оорусу менен алек болуп атат. Түздө берчи деп түздөттүк. Эртеси кайра келди. Мына ушундай эле келдим. Мына дейт. Ар кандай болот? Бирөө баспай келген, күйөөсү көтөрүп келди бир келинде 29 жашта. Түздө резко басып кетти. Элдин баары мындай күтпөш керек. Жашоодо эреже бар. Ушул нерсени жакшы түшүнүп алыңыздар. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бирпаста. 5 жылга жакындап калды. Атлант менен иштеп атканыбызга. Бул Атлантты бизге Россиядан Сергей Смоляков деген кишиден үйрөндүк. Ал киши Швейцариядан окуп келген. Швейцарияда Рене Клаудиус Шумперли деген адам бул Атлантты түздөө технологиясын негиздеп таап чыккан да. Өзү ошол основатель жөнүндө айтып атам да. Бул өзү автокырсыкка учурайт экен. Анан автокырсыктан кийин эле бул баспай калат да. Анан караса бардык дене мүчөлөрү таза. Сөөгүндө сынып кеткен жери жок. Булчуңу, кан тамырлары үзүлүп кеткен бир жери жок. Бирок баспай калат да. Бардык медициналык текшерүүлөрдөн өтөт. Бирок анализи, диагнозу толук чыкпай атат. Эмне себептен баспайт, буга жооп таппайт да. Анан бул өз алдынча медицинаны аябай казып окуп, ошол биринчи моюн омуртка баягы автокырсыктан аябай жабыркап, бул ордунан көбүрөөк чыгып кетет да. Ушул нерсе омурткаларды кыйшайтып жиберип, анан буту баспай калганын таап чыгат да. Кийин Атлантты түздөөгө өтөт. Кандай кылып түзөсөң, көп адистерден кеңеш алат. Дүйнө жүзүндө өтө күчтүү массажисттер бар, костоправтар, мануалисттер, ошолорго барып түзөтөм дейт, кол менен түзөп беришет экен, түздөлүп калат экен. Бирок жыйынтык болбойт, 1-2 сааттын ичинде кайра ал ойнок деген сөз бар го бизде. Баягы кыйшык абалында көп убакыт жүрүп калса, ал кайра тартып кете берет экен да. Мындан да жыйынтык болбой, анан өзү аппарат ойлоп таап чыгат. Көптөгөн аппараттар жарабай калат. Азыр биз жасап аткан аппаратка токтолот да. Себеби ушул аппарат баягы муну Атлантты жасап түздөп атканда Атлантты кармаган мышцалар аркылуу да, мышцаларды булчуң эттерди жумшартып бошотуп отуруп анын ордуна алып келет. Ошол мышцанын памятин өчүрөт. Акылдын памятин эмес, жанагы булчуңдун эске тутуусу деген. Бул баягы кыйшык абалында көнүп калат экен ошол жерге. Кайра тартып берет экен. Тартып кете берет экен да. Ошону тартпай турган кылып жасайт да, тиги аппараттычы. Азыр биз жасап аткан аппарат менен жакшы жыйынтык болуп атат, Кудайга шүгүр. Бул мен өзүмдүн көз карашым боюнча бизге келген адамдардын 98-99% жардам берип аткандай да. Кээ бир эле адамдарга жардам бербей жок дегендери бар. Бирок мен ойлойм, алар дагы жана биз айткан шарттарды аткарылбай жатат, же болбосо кечирээк жардам бериптир ага. Көпчүлүгүнө жардам берип атат, Кудайга шүгүр. Кичине эс алыңыз. Бул жерди түздүп аламын.